Аксы районунун Кербен шаарындагы Жунай Мавлянов атындагы инновациялык жатак лицейинде окуучулар арасында манас таануу интеллектуалдык таймаш болуп өттү. Жунай Мавлянов лицей жатак мектебинде 48 мектептен окуучулар келип отурушат. Ар бир мектептен 3төн окуучу бир команда болуп түзүлгөн. Негизинен бүгүнкү күнү өзү майрамдагыдай болуп атат. Анткени ошол 48 мектеп бул Аксы районунун баардык жерлеринен окуучулар, даярданган окуучулар келишип отурушат. Бүгүн манас таануу интеллектуалдык теле таймашынын райондук туру өтүп атат биздин мектепте. Райондук турга ошол интеллектуалдык таймаштын негиздөөчүсү, ошол манас таануу интеллектуалдык таймаштын редактору жана манасчы Нурбек Талантбеков келип отурат. Жана ошондой эле жаш манасчы Муса уулу Төлөбек келип отурат. Жана Бакыт Самудинов манасчылар үчөө келип бизде бүгүн ошол сынакты өткөрүшүп атат. Ар бир мектептен 3төн команда келип, 3 окуучу. Ар бир мектептен 3 окуучудан бирден команда келип катышып атат. Жана ошондой эле орус класстардан бирден команда. Бизде Кербен шаарында 4 мектепте орус класстар бар. Орус класстан түзүлгөн командаларда катышып атат. Ошондо 48 команда келип азыр таймаш болуп атат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Аябай жакшы, жогорку деңгээлде даярданып келишти. Алыстан Ак Суу чөлкөмүнөн келгендер бар, Кичи Ак Жолдон келгендер, Кызыл Туу, Аксынын баардык жерлеринен келишип отурушат. Бизде мурдагы жылы ушул манас таануу теле сынагынан, теле таймашынан биринчи орунду биздин Кыран тобу алып, республикада биринчи орунду ээлеген 2019-жылы. Ал бул жерден чыккан командалар орус класстарынан чыккан бир команда, 2 команда барса керек. Кыргыз класстарынан, кыргыз тилдүү класстардан чыккан 2 команда областта барып таймашка катышат. Областтык туру мындан кийинки немелерде болот. Манас таануу таймашына Аксы районундагы 48 мектептен командалар катышууда. Мында окуучулар Манас эпосундагы окуялар тууралуу, Манастын бала кезинен өлгөнгө чейинки окуялары, Семетей, Сейтек баяндары тууралуу суроолорго жооп беришти. Биз бул манас таанууга 2 жума мурда даярданып баштадык. Китептерди биринчи баарысын окуп чыктык. Ар бирибиз бир топто 3 окуучу болсо, 3 илтикти бөлүп алдык бирден кылып. Ошол суроолорго китеп аркылуу жооп берип даярданат. Бизге көбүнчө мугалимдерден мотивация жакшы болуп атты. Бизге ийгилик каалап, жакшы маанай каалап мугалимдер өздөрү түшүнүп, бизди сабактардан бошотушуп, ушу манас таануудан бизге байга алып бергиле, бизди республикалык деңгээлге көтөрүп бергиле, мектебибиздин даражасын силерге ишенебиз, силер Манастын урпактарысыңар деген жакшы сөздөр менен бизге дем күч берип атты. Биз мугалимдерге да рахмат айтабыз. Анан биз сахнага чыкканда бизге кандай суроолор? Биз бардык эле суроолорго даярданган болчук. Окудук, жаттадык, китеп окудук. Китеп окуганда суроолор өзү эле келип чыгат экен да жыйынтыгында. Ал жака жоопторунда эми ар түрлүү билген суроолор да келди, толук түшүнбөй калганда суроолор келди. Бирок жакшы, биз жакшы жооп бердик, өзүбүзгө ишендик. Биз республикадан баш байгени алабыз деген үмүтүбүз бар. Бизди үйдө ата-энебиз, бир туугандарыбыз, Манас атабыздын урпагы колдоп атканда, бизди ийгилик коштойт. Биз албетте республикадан баш байгени алабыз. Акназар Сулайманкулов, Кылым ТВ, Жалал Абад облусу.